Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва. Москвада бүгүн туугандар жап-жаңы болгон Chery Tiggo Pro 4. Абалы жаңы туугандар. Мына. Салонну мына көрсөтөлү мына. Жаңы машина, жаңы да туугандар мына. Көрдүңүздөрбү? Жап-жаңы. Чыкканына бир жума болду экен, а? Bir cuma oldu. Bir cuma болду. Ровно. Mana пробегиден баштайлы мына. Туугандар 438 километр. Болгону 1000 километрда жүрө элек али, 500гө жакын. Жаңы. Мына туугандар. Ушул машина выкупка берилет, туугандар. Такси обклейка кылып жаңыдан уже даярдап койгон таксиге. Кандай берилет, ошол шарттар жөнүндө Сагым мырзадан сурап кетсек. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жаңы алып чыккан машина, азыр подвукка берип атам. Машина кичине айта кетелик. Бул 4 Pro, полулюкс комплектация. Бүт бары электрический, кондиционер бүт бары тач скрин. Кол менен жөн басып эчтеке буран кереги жок да. Сиденье тоже электрорегулировка, мындай көрсө болот. Полный электронный экен да? Арткы сиденьеде эме бар, подогрев сиденье бар. Аркы жактан. Подогрев иштейт экен, көрдүңүзбү? Мына. Таза. Машинада люк бар. Карап койсоңор болот. Да, мына люк. Туугандар мына. Көрдүңүздөрбү? Люгу бар экен. Машинада удаленный доступ. Машина жабык болсо, ключ чөнтөк болсо, жолдон басып, машина ачсаңар болот. Кандай дагы. В принципе, любой керектүү нерсе бар да. Машина жаңы. Жылы 2022. 2022. Акыркы жума болот. Менен алып чыктым, жап-жаңы. Заводской бүт бары. Эми шарттары жөнүндө айта кетсең, канчадан кандай төлөйт, эмне кылат, кантип иштетет? Машина жаап койсом, мындай чыгып койсомчу. Бүт бары өсүрө жабылат. Люк ачык болсо тоже жабылат. То есть унутуп кеттим, терезени ачып кеттим деген болбойт бердичи. Берде эки условия бар машинанычы. Первоначалка 200 000, 100 000ди сразу бериш керек, 100 000ди 2-3 айга бөлүп берем. Ай сайын төлөмөш үчүн ошо эки жолу бар. Өзүм иштейм дегендерге 3 жылга 70 000 болот. Анда кыргыз туугандар бар, өзү машина айдап, булар машина алып туруп аренда берип коет да. Арендага мен 4 жылга 58 000ден берем. Соответственно, азыр бунун арендасы баасы 2,5 000, 75 000 ай сайын, 58 000 мен берсем, силер 17 000 айырмасын көрсөңөр болот. Если менден алып аренда берем дегендер. Перевыдача болсо, эгерде. Условиялар мен Тасс-парктын иштеш керек. Тасс-парктын аталышы Бүркүт. Подключашкалар 1,8%. Мен машина алып иштемдерге 3% комиссия болот. Путевой бекер, карточка фрахтовщика даярдап берем. Өтө сонун. Дагы бир суроо, мисалы, азыр ушул алган машинени мисалы 1 жыл төлөп, 1 жылдан кийин мисалы төлөй албай калса, кандайдыр бир мындай иштери чыгып калса дейли, кандай кылса болот ошол учурда? Мен ушул учурда кыргыз туугандар жалоба айткан, теги башкалар муну болду депчи. Мен берем мүмкүнчүлүк. Силер чоң списокко кирип калдыңар, же Кыргызстанга кетишиңер керек. Жолуна машинаны бирөөгө тапшырып койгула. То есть ал өзүңөр бири-бирине сүйлөшсөңөр болот. Насчет ошо 1 жыл төлөгөн акчасын кандай кететкенчи. Но мага просто экинчи киши келет. Документ атына түзөм и уже продолжение кетет. Мисалы 11 ай тиги төлөндү, 25 ай калды төлөгөнчү. Экинчи киши келди, 25 айга берип коем. То есть мен өзүм жак первоначально андай буну сурабайм да. Жок, кандай болбойт, акчаны сен 10 000 дедин, машинаны тапшыр деген тоже болбойт. Бүт барын түшүнүк менен кетем да. То есть башка бирөө тапшырдың, ал улап кетет иштеген болду. Демек туугандар, эгерде кокус бирдеке болуп төлөй албай калсаңыздар, ошол кийинки ала турган киши менен ошол жерден эле улантып, договорду ошол кишиге түзүп, өзүңүздөрдүн акчаңыздарды алып кете берсеңиздер боло берет экен да. Сонда туура түшүндүмбү?
Көрдүңүздөр туугандар, ушундай жакшы шарттар менен бар экен. Бүркүт таксопаркы номерлерини экранга калтырып коебуз. Ошол номерлерге WhatsApp бар. WhatsAppка чалып, жазып, байланышып 24 саат Сагын мырза менен сүйлөшүп алсаңыздар болот. Андыктан шашылып калыңыздар. Бундай машинеден көппү дагы? Мындан экөө калды. 5 алып чыккам, 3 кетти. Тааныш туугандарга алып кетип калды. 2 машина калды да. Значит, бул бири дагы бирөө бар экен да, экөө. Демек, калды. туугандар шашылыңыздар. Ушунан 2 машина бар экен, шанс бар экен. Көрдүңүздөр, шарттарын да толук түшүндүрүп кетти. Ыңгайлуу, жакшы шарттар бар экен туугандар. Андыктан Москвадагы такси тармагына киремин, выкуп кылып өзүмдүн жаңы машинеме ээ болом деген туугандарга сунуштайбыз. Андыктан шашылыңыздар туугандар. Бөтөн жерде аман болуңуздар.